Билимдүүгө ар дайым дүйнө жарык деп айтып келебиз. Сиздердин ар тараптуу билимиңиздерди текшерген ЛТРдин Билим Илим каналынын телетест көрсөтүүсү кайрадан сиздер менен. Саламатсыздарбы? Өзүңүздөргө маалым болгондой, биз ар бир көрсөтүүбүздө бир темага токтолуп, анын аягында жалпыңыздарга суроо узатып келебиз. Биздин өткөн көрсөтүүбүздө Кыргызстандын эгемендүүлүгү боюнча берилген суроого дагы телекөрүүчүлөрүбүз өздөрүнүн жоопторун арбын жөнөтүшкөн. Алардын ичинен бул телекөрүүчүбүз эң биринчи туура жоопту тапкандыгы үчүн көрсөтүүбүздүн жеңүүчүсү аталып, эң сонун кызыктыруучу белектерге ээ болду. Сиз дагы көрсөтүүбүздүн жеңүүчүсү аталып, белектерге ээ болгуңуз келеби? Анда көрсөтүүнү аягына чейин көрүп барыңыз. Мынакей биз азыр ош муунун алдында турабыз. Жаңы эле менимче артыкчылыгы менен бүткөн дипломду көтөрүп чыгып келе жатат окшойсуз, Ооба, туура. Адистикти аяктадыңыз. Өзү чет тил адистигин мугалим боломун өзү. КМОПтон окугам. Азаматсыз, демек баарыбыз ушул артыкчылыгы менен тагыраак кызыл дипломго жетсек экен деп окуйбуз. Мына сизге насип кылыптыр. Эми биз сизге бир суроо берели. Дал ошол нерсеге дагы мыктылап жооп берип белекке ээ болуңуз. Кайдан чыкты бозат минген 30 жаш ыр саптарынын автору ким? Алыкул Осмонов. Туура эле айтып жатасызбы? Ооба. Келиңиз, биздин көрсөтүү телетест деп аталат. Сизге 4 жоопту окуйн, ошонун ичинен туура жоопту белгилеп беришиңиз керек. А варианты Алыкул Осмонов, Б варианты Алы Токонбаев, В варианты Кеңеш Жусупов, Г варианты Сооронбай Жусуев. Алыкул Осмоновго эле токтолом. Токтолосуз. Бул ыр саптары Алыкул Осмоновго таандык деп айта аласыз. Ооба. Толугу менен 4 сап ырды айтып бере аласызбы? Чынын айтсам жок. Өзүм жаттаган эмес элем. Ушул жери мындай көп угуп калат элем да. Негизи Чыкты бозат минген 30 жаш деп. башка адамдардын айтканын угуп калам. Мүмкүн бул ыр саптарын Алыкул Осмонов жазбаган болсочу? Болушу деле мүмкүн, бирок адашпасам ошол Алыкул Осмонов. Ооба. Эгер жообуңуз туура болбой калса, анда бизге бир шарт аткарып беришиңиз керек. Ушул нерсеге макулсузбу? Эмне шарт эле? Жеке. Биз шарт коебуз, ошону аткарып бересиз. Бул жерге чыгып бийлеп бериш керек эмеспи? Жок. Мейли кыла береличи. Азаматсыз, макул болгонуңуздагы бул эрдик деп кабыл алсак болот, бирок сиз шартты аткарбайсыз, анткени тесттин жообун туура таптыңыз. Кайдан чыкты бозат минген 30 жаш ыр саптарынын автору бул сиз жогоруда басал белгилеп айтып өткөн Алыкул Осмонов болчу. Суроонун жообун туура тапкандыгыңыз үчүн билимиңизге билим кошулсун. Мындай дипломдордун көбүн алыңыз дейбиз дагы. Биз Аян окуу борборунан белек сертификатын сизге беребиз. Аян окуу борбору менен дагы мыкты билим алсаңыз болот. Бул белек сертификаты сиздики. Чоң рахмат. Кайра башын айтып койсо. ЛТР телерадио каналына телерадио берүүсүнө мен аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен эми диплом алып келаткам, күткөн эмесмин алдындан ушундай белек чыга калат деп. Чоң рахмат сиздерге. Ар дайым дипломуңуз белектерди алып келген диплом болсун, майлуу сүттүү болсун деп сиз менен коштошобуз. Саламаттарыңыз. Саламатта калыңыздар. Чоң рахмат. Адабият сабагын мыкты окугансызбы, Бекназар? Орточо десем болот. Өтө жакшы эмес бирок. Кайсы адабий чыгармаларды жазган инсандардын аттарын дароо атап бере аласыз? Ошо Чыңгыз Айтматов, көптөгөн чыгармалар, Ак кеме, Биринчи мугалим, Эртегеден турналар. Андан тышкары Алыкул Осмонов тааныйм. Одан Ысык көл деген чыгармасы бар эле, андагы каламдардын ичинде эле унутуп калыпмын көптөн бери окуган. Келиңиз, анда ошол унутуп калгандарды эске салалы. Айтор, сиз бул суроолорго так туура жооп берген болсоңуз, сизге белек дагы бар. Сизге суроо: Нарындан жазган салам кат ырынын текстин жазган адамды атап өтүңүз, ал ким? Нарындан жазган салам кат. Буну уктум эле, бирок чындап эле автору ким экени эстен чыгып калыптыр. Келиңиз, эсиңизге салып өтүңүз. Биз сизге 4 вариантты айтып өтөлү. Ашыралы Айталиев, Уркаш Мамбеталиев, Мирбек Атабеков, Малик Аликеев. Текстин жазган адам. Мен чынап билбеген үчүн интуицияга эле берейин. Биринчи вариант. Биринчи вариант бул Ашыралы Айталиев, Ооба.
Жеке интуициялар туура жооп берип жатасың деп жатабы же кандай? Биринчи вариантта таанышуу болуп атат да, ошондон биринчи вариант. Бул ырсаптарын мурун уккан белеңиз, нарындан жазган салам кат. Ооба, телевизордон угуп калат элем. Обондо ырларды. Келиңиз экөөбүз бир 2 сап ушул ырсаптарынан аткарып береличи. Нарынан жазган салам кат. Жаш элек шайыр. Мен чындап ырдай албайм да. Нарындан жазган салам кат деген жерин айтабыз. Театр ачып жатканда нарынын жазган салам кат. Негизи бул ырсаптары көпчүлүккө таралган десек болот. Ар бир эле кыргыз инсаны бул ырсаптарын ырдап жүрөт. Жогоруда берилген суроого сиз туура жоопту айта алдыңыз. Нарындан жазган салам катын тексти Башыралы Айталиев аттуу инсанга таандык. Суроого туура жооп бергендиңиз үчүн биз Аян окуу борборунан белек сертификатын сизге беребиз. Бул белек сертификаты менен сиз эң сонун тил курстарын, компьютердик сабаттуулук жана ошондой эле санариптик сабаттуулук боюнча окуй алсаңыз болот. Чоң рахмат. Рахмат. Бир суроо жооп бериңиз. Адабияттан кандай окуйт элеңиз? Жакшы эле. Адабияттан мыкты болсоңуз, анда бир суроого жооп бериңиз. Кандуу жылдар романын жаратуучусу, тагыраагы автору ким? Билбейт экен. Биз сизге 4 вариант берели, токтолуп 4 вариантка жооп бериңиз. А варианты Сыймык Бешекеев дейт. Б варианты Алы Токомбаев. В варианты Кубатбек Жусубалиев. Г варианты Касым Тыныстанов. Алы Токомбаев. Эстеп кеттим. Бул романды окугансызбы? Жок. Мектеп программасында окуп көргөнсүзбү же кандай? Окуган эле эсиме чыгып калды. Азыр окуйм деп кызыгасызбы? Жок. Эгер окубасаңыз, анда бул романдын маани маңызын түшүнө бербейсиз. Анда эмнеге Алы Токомбаев деп токтолуп жатасыз? Уккам да. Жеке логикаңызды ошого токтолуп. Ооба. Азаматсыз, сиз бул суроонун жообун туура таптыңыз. Сизден бир дагы сурап кетчү суроо. Эми ушул романды окуйсузбу? Аракет кылабыз. Негизи башында билбегениңиз менен бул романдын жаратуучусу Алы Токомбаев деп туура таптыңыз. Туура тапканыңыз үчүн биз сизге өнөктөшү Семетей кинотеатрынан бул чакыруу баракчасын беребиз. Учурда эң сонун кино тасмалары жүрүп жатат. Барып көрүп келсеңиз болот. Рахмат. Атыңыз ким? Үмүтбек. Үмүтбек. Эң сонун атыңыз бар экен. Үмүтбек, мектеп партасында адабиятты кандай окудук эле дегиле адабий чыгармаларга кызыгасызбы? Сиз акыркы жолу окуган китеп? Чыңгыз Айтматовду Дилберим деген китеп окугам. Дилберим деген, Мектеп убагын окугам мындан. Андан бери китеп барактадыңызбы? Жок. Келиңиз бир кадам алдыга жылып алайлы дагы. Мен сизге суроо берейин. Сиз ошол суроого жооп бериңиз. Сынган кылыч романынын автору ким? Билбейм, Чыңгыз Айтматов болсо керек. Бул сиздин вариант. Келиңиз, бизде 4 вариант бар. Угуп көрүп, туура жообуна жооп бериңиз. Туура жообуна токтолуңуз. А варианты Сүйүнбай Эралиев, Б варианты Төлөгөн Касымбеков, В варианты Касымалы Жантөшев, Г варианты Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов болсо керек. Демек, Сынган кылыч романы Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык деп айтасыз. Бул сиздин акыркы жооппу? Чыңгыз Айтматов калемине таанык. Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык. Дагы кандай чыгармаларды атап бере аласыз? Чыңгыз Айтматовду Жамиля бар, биринчи мугалим бар. Ошо. Төасына Илбирис ошо чыгармасы бар. Ошондо Сынган кылыч бул кимдин чыгармасы болду? Чыңгыз Айтматов чыгармасыбы? Азаматсыз. Токтоп жооп бергендиңиз үчүн рахмат дейбиз, бирок жооп туура эмес, саламат болуңуз. Мен чыгармасы анда. Сынган кылыч романынын автору ким? Билбейт экен. Бул романды окуп көргөнсүзбү? Жок. Укканда эмес. Роман окубайм мен башка. Келиңиз. Бул негизи уга турган эмес, китептен окуй турган чыгарма, адабий чыгарма. Авторлору 4 авторду атап өтөйүн, сиз ошонун ичинен кимдин чыгармасы экендигин айтып бериңиз. Сүйүнбай Эралиев А варианты, Б-сы Төлөгөн Касымбеков, В-сы Касымалы Жантөшев, Г-сы Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов.
Ал ушул инсандын калемине таандык дейсиз. Да. Акыркы жооппу? Kimsan Aliyev болады. Kimsan Aliyev пе? Нерениңиз? Бул жерде Сүйүнбай Эралиев. Жаннат. Касымалы Жантөш. Ошол. Чыңгыз Айтматовбу же Касымалы Жантөш? Чыңгыз Айтматов боло берсин. Чыңгыз Айтматовдун дагы кандай чыгармаларын билесиз? Чыгармалары көп кой. Ак кеме ошондой чыгармалары көп. Биринчи мугалим деген ошолор. Азаматсыз, мыктысыз. Сиз жоопту туура эмес таап калдыңыз. Саламат. Мектепте адабият сабагын кандай окудуңуз эле? Жакшы. Абдан жакшы. Демек, адабий чыгармаларды мыкты окугансыз, адабият жаатында суроолорго дароо эле жооп бересиз. Аракет кылып көрөбүз го. Бар. Телетест көрсөтүүсү тест түрүндө суроону беребиз. Туура тапсаңыз белек ээ болосуз. Сынган кылыч романынын автору ким? Бул романды уккан белеңиз? Уккан бирок эсимде жок да. Кимди автор деп белгилейбиз анда азыр? Жардам сурасам болот? Жардам сурасам. Жок, жардам сурасаңыз болбойт. Бул жолду жоопту айтыңыз. Чыңгыз Айтматов. Азаматсыз, демек, келиңиз, бул жерде азыр бизде 4 вариант бар. Мына ушул варианттарга таянып, сиз бул жолду жооптордон туура жоопту таба аласыз деген ишеничтебиз. А варианты бул Сүйүнбай Эралиевке таандык дейт. Б варианты Төлөгөн Касымбековго. В варианты Касымалы Жантөшовго. Г варианты Чыңгыз Айтматовго. Чыңгыз Айтматов. Же болбосо Төлөгөн Касымбеков. Азыр 2 жоопту айтып турасыз. Бир жоопко токтолуңуз. Төлөгөн Касымбеков. Бул сиздин акыркы токтолгон жооп. Ооба. Жоопту кабыл алсам болобу? Ооба. Туура же ката экендигин күтүп жатасызбы? Ката экенин күтүп жатам. Эмнеге өзүңүзгө ишенбей жатасыз? Билбейм. Көптөн бери адабият окуй элек. Анда айтып өтүңүзчү, акыркы токтолгон чыгармаңыз же акыркы окуган китебиңиз качан, кайсы китепти окудуңуз эле? Адабият боюнча. Негизи эле китеп барактарын качан Китеп ачтыңыз? боюнча ушул жайда окудум. Дейл Карнегинин орусча китеп. Как завоевать друзей деген ошол. Сынган кылычты окуп көргөнсүзбү? Жок. Чын айтсам окуган эмесмин. Анда болжолдуу түрдө сиз Төлөгөн Касымбеков деген жоопту мага берип жатасыз. Азаматсыз, мыктысыз, бул суроонун жообун көпчүлүк замандаштарым туура эмес таап жаткан. Сиз болжолдуу болсо дагы туура таап алдыңыз. Сынган кылыч романынын автору Төлөгөн Касымбеков. Сизди туура жоопту тапкандыгыңыз үчүн курултуу жетирбейбиз. Семетей кинотеатрынан бул чакыруу баракчасын сизге белек катары берели. Учурда эң сонун тасмалар жүрүп жатат. Барып каалаган тасмаңызды көрүп келсеңиз болот. Рахмат. Рахмат. Норузбек. Нурузбек, негизи эле акыркы жолу кандай адабий чыгарма окудуңуз? Акыркы жолу адабий чыгарма. Эстей албайм азыр. Эстегенге убакыт бар. Каныбекти окугам. Ал кимдин чыгармасы эле? Каныбек Төгөлбай Касымалы Жантөшовдуке. Негизи биз сизге бир суроо берели азыр. Ошонун ичинен туура жоопту тапсаңыз белекке болосуз. Тоолор кулаганда романынын автору ким? Чыңгыз Айтматов. Ишенимдүүсүзбү? Келиңиз, бизде бул телетест көрсөтүүсү сөзсүз түрдө тесттин 4 вариантын атап өтпөсөк болбойт. А варианты Жусуп Турусбеков дейт, Б варианты Ашым Жакыпбеков, В варианты Чыңгыз Айтматов, Г варианты Касым Тыныстанов. Чыңгыз Айтматов. Бул чыгарманы окугансызбы? Ооба. Эмне жөнүндө баяндалат? Ушул акыркы эмедеги көйгөйлүү маселелерди эме кылат да. Негизги каармандарды атап өтүңүз. Арсен Саманчин эме болот эле. Ошол мурдараак алган үчүн бир аз унутуп атам. Азаматсыз, кантсе дагы бир аз болсо да китеп беттерин барактап, адабий чыгармага кызыккан инсандардын катарын толуктайт экенсиз. Азыр сизде бир гана ой турат, билебиз. Бул суроого туура жооп бердимби же катабы деген ойдо турасыз. Албетте туура. Тоолор куулаганда романынын автору Чыңгыз Айтматов. Муну билбесек, анда
болбойт суроонун жообун туура тапкандыгыңыз үчүн биз сизди куру кол кетирбейбиз. Сөнөктөшүбүз Семетейден белек сертификатын беребиз. Эң сонун кино тасмалардан мыкты эмоцияларды алып келиңиз. Чоң рахмат. Сиздерге да ишиңиздерге келет. Кадырман теле көрүүчүлөр, замандаштарыбыздын адабияттан алы канчалык экендигине ортоктош болдуңуздар. Албетте, адабий чыгармалар адамды бир гана тарбияга эмес, мыкты нерселерге үйрөтө алат. Келиңиздер эле эми кийинки суроого сиздер жооп берип, биздин жеңүүчү аталуу менен эң сонун белектерге ээ болуңуздар. Муздак дуалдар чыгармасынын автору ким? Султан Раев, Кубанычбек Маликов, Кубатбек Жусубалиев, Касымалы Жантөшев. Ушул 4 варианттын ичинен сиз туура деген вариантты тандаңыз дагы биздин бул жерде жазылып чыккан WhatsApp номерлерибизге алгачкылардан болуп жоопту жибериңиз дагы өзүңүздүн эң сонун болгон белегиңизге ээ болуңуз. Сиздер менен телетест көрсөтүүсү болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашып жүз көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.